Азыркы черте турган күүнү Айгүмүштүн так илет деген аталыш менен эстебиз. Аба черчеле. Бул күүнүн анык өзөгү Асылбек Ишмамбетов абабыз черткен экен радионун казынасына. Бул эми аталыш айтып тургандай Айгүмүш деген апабыз чертсе керек бир замандарда. Айгүмүштүн так илет деп калганына. Аны Айгүмүштүн так илет деп айтканда дагы мындай сыйдылатып айтып коюшат, жазганда деле ошентип бириктирип жазып коюшат. Анан бул сөздүн чечмелениши ошол Асылбектин шакирттери Жекшенкул деген, Иса деген теңтуштарын бар эле ушул Байтык алында. Ошол Асылбек абамдын айткандары деп ошолор айтчылы да. Бул Айгүмүштүн так илет деген күү.